Бүгүнкү биздин карап аткан тема да аябай актуалдуу экенин баардыгыбыз түшүнөбүз, аны баарыбыз көрдүк, сүйлөгөндөрүбүз дагы ошол жаатта сүйлөдүк. Илгери дагы бир айтайын да, биз баягы совет дооруна келгенде биздин билим берүү деген сөз просвещение, агартуу деп айтылат эле да. Анан мен ойлойт элем, ушу агартуу деп неге эле агартуу деп айтылат деп көрсө, бул караңгылыктан чыгуу экен да. Эл агартуу деген демек караңгыда жүргөндү чыгарыш экен да. Бул ошол билим берүү. Ошондуктан мен сиздерге кааларым, ошол мурдагы өзүңөрдүн атыңыздардай ушу эл агартуу министрлигиндей да. Азыр туура мен министрликтин аты жөнүнө асылганым жок. Көрсө ошол сөз дагы сөздүн аркасынан жашоо дагы ээрчийт экен да. Эгерде биздин балдарыбыз, же болбосо жарандарыбыз билимдүү болбосо, башка кылган жумуштун бардыгы сводятся на ноль. Себеп дегенде билимсиз мамлекет бул демек караңгы мамлекет, баягы сөз менен айткандай. А караңгы мамлекеттин келечеги жок, келечеги болбойт.